Tabay bulbul tamşı Sen uylu gözüm çile bu baramın Jakşı söz uğup kaçan min kubanamın Aysınbı sen göktөгү kamtip jedin Altının kıynadın go Altının kıynadın go Sen üçün barday Aysınbı sen göktөгү kamtip jedin Altının kıynadın go Altının kıynadın go Sen üçün barday Altının kıynadın go Sen üçün barday Bravo. Негизи ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүзгө береке. Эртең таңда ошол комуздун коштоосунда ырдаганыңыз биздин көрөрмандарыбыздын көбүнүн уйкусун ача койду десек алышпайбыз. Негизи буга чейин сиз жана курбу кыздарым, Оштогу курбу кыздарымды айтып калдыңыз. Венера Назаралиева менен бир нече жолу жеке концерт коюп жүрдүңүздөр да. Анын учурда дагы чогуу коебуз деген пландарыңыздар барбы? Учурда ошол жөнүндө ойлоно эле келем. Анан мен өзүмдүн жеке концертим жөнүндө азыркы учурда пландап жүрөм. Анан Венера көз ошо 2013-жылы бергенбиз. Буйруса дагы алдыда эми убакыт көрсөтөт. Балким берип калаттырбыз. Балким Самара Сабирова менен үчөөбүз мындай чогуу биргеликте триолорду жазып жүрөбүз. Чогулуп калса, ошол балким үчөөбүз берип калабыз концертти. Жакшы. Ал эми мен негизинен ушул билесизби, Акмарал эжеке, биздин көбүрөөк мага кызыктырган суроо, таланттуу инсандар келгенде, ушул сиздерге чыгарма же обон жаратуу үчүн айтып коет эмеспи, илхам керек болот деп. Сиз ушундай мынакей көз карандыңызбы же тескерисинче сиз өзүңүз эле өзүңүз мынакей колдон жаратасызбы көбүрөөк эсе ушул? Өзү ошол көп эле адамдар айтып калат да, өзүң эле обон чыгара койбойсуңбу, сөз жаза койбойсуңбу депчи. Анан мен айтам, обончу башка, акын башка, аткаруучу башка депчи. Анан мен өзүм ошол аткаруучу эле катары ошол обончулар менен кеңеш сурап, анан өзүмө жагып калган ыр болсо ошону издеп жүрүп таап, бакы интернеттерден дегендей. Анан ошолорду жаздырып ырдаганга аракет кылам. Мага ошол Ош шаарындагы обончу агайлар менен кеңешип, ошолордон жакшы чыгармаларын алып ырдап жүрөм азыркы күнгө чейин. Анан менде ошондой бир обон жаратуу же болбосо сөз жазуу деген шык жок экен. Анан көбүнесе ошол чыгармачыл инсандар көп убактысын социалдык тармактарда өткөрүшөт да. Жанагы кайсыл жерде болбосун, кайсыл жака барып калбасын, тамактанган учурларындагы отчет иретинде сүрөт жайгаштыруу көрөрмандарына. Ал эми сизде кандай болот? Негизи күнүңүздүн канча убактысын социалдык тармакка бөлөсүз? Былтырлары андай деле көп мындай маани берчү эмес экен. Быйыл аябай катуу үйрөнүп алыптырмын дебейм да. Анан жолдошум дагы түндө дагы ай алып жатсаң кичине өзүңө деле зыян, балага деле зыян деп ошентип калат. Анан ушундай бир өнөкөткө айланып калды, ушул оору болуп калды мындайча айткандачы. Эми көп ырчылардай болуп сүрөткө түшүп кечке эле киргизе бербейм. Маанилүү, маңыздуу сүрөттөрдү киргизем. Анан ушул оорудан айыга албай жүрөм деп эми интернеттен чыга албайм. Ал эми сиздин өзүңүз жеке көз карашыңыз кандай, Акмарал эжеке? Мисалы, кийимдир бир өзүңүз билгендей 21-кылым, азыр интернет заманы, социалдык тармактардын заманы, өзүңүз айткандай эле көбүрөөк эсен пиар деп коебуз ушундай нерсени. Ошондой социалдык тармак аркылуу өзүнү мынакей пиар кылган сизге жеке оюңуз кандай? Ашыкча эле болуп кетпейби же керек дейсизби ушуну биздин? Бир чети бизге ошол чыгармачыл адамдарга керектүү нерсе экен. Анан бүт эле ошол элдер үчүн, анан чоң эле аялдар менен апам курактуу менден чоң эле аялдар деле ушундай баягы өнөкөткө айландырып кечке эле ошол интернет тармагында отурушат экен. Анан ошолорду көрүп отуруп, бул нерсе өтө эле мындай адамга зыяндуу жагы дагы көп да, эми телефон зыянда баары эле билишет го.
анан ушул азайтайын деген ойлор болуп атат мендечи, бир азыраак колдоноюнчу депчи. Бирок ошол нерсеге баягы эмнегедир болбой атат да. Күч алып эле, Күч алып атат. Анан Анан мындай карасам үйдө деле кыздарым деле телефонго кирип кетишти. Андай дейин десем, башкалар деле айтат, үйүбүздө биз сүйлөшпөйбүз, төртөөбүз төрт жерде телефон кармайбыз депчи. Ошон үчүн айтат элем, телефонду азыраак эле колдонуш керек экен депчи. Анан мүмкүн болушунча үйдө балдарыма, кыздарыма азыраак колдонгула деп айтып турам. Жакшы. Ардактуу айымдар, келиңиздер азыркы кезекте биз жарнамага берели. Андан соң кайра деле маекти улантабыз. биздин катарга жаңадан кошулгандарга дагы бир ирет кутман таң каалап кетели. Биз конок менен маек түрмөгүн улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ырчы эжекебиз Акмарал Жоробаева. Негизи эле ошол чыгармачылыкта адам өзгөчө өзүнүн стили, имиджи болуш керек деп айтылат да. Ал эми сиз жана кийим тиктирүүдө, балким концерт уюштуруудагы өзгөчөлүктөрдү ким сизге жардам берет? Өзүңүз ойлоп, кийимдердин дизайнында өзүңүз ойлоп табасызбы? Көбүнчөсү эле ошол өзүмө жаккан кийим, анан бирөө мындай көрсөтүп бергенде андай деле жактыра бербейм. Эми ар кимдин баягы табити ар кандай да, ошондуктан ошол чеберге өзүбүздүн баягы ошто чеберибиз бар, ошого барганда дагы айтам. Өзүмдүн оюмду бир сыйра мындай көрсөтүп чиймелеп берем, анан ал дагы өзүнүн оюн кошуп, анан көбүнчөсү ошол өзүм эле кийим жагынан өзүм эле карайм. Анан ошол өзүм жакшы көргөн баягы Болот Токтобаевдин Сагынарым деген барын аткарып берейин. Күтпөчү сагынарым, сагынарым, саргайып калар бекер акыраның, жайнаган элет көзүң сыңсайбасын, жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынамын, жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынамын. Келип кал дүйнө жүзүн жарык кылып, шолаңдын нурунду эч аябастан, өзүңсүз мен келдим ай муздай сынып, өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман, өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман. Маанилүү сен бар үчүн жарыкчылык, маанилүү ырдоо жанат күтү жетпей, тагдырым берет жыргал зарыктырып, өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман. Жашаймын махаббаттан, жашаймын махаббаттан, үмүт үзбөй, үмүт үзбөй. Браво!
негизи айтып коет эмеспи, сагынган кандай жакшы, бар болсо сагынарың деп. Сагынычтын артында сөзсүз түрдө жолугушуу болсун дейли. Жана жогоруда айтып өттүңүз, эжеке сиз ошол Венера, Самара эжекелер менен биргеликте трио ушу жайындасы клип тарттык деп. Мына ошол клип туурасында кыскача айтып коюңуз, анткени биздин убакыт соңуна чыгып баратат. Чыгарманын аты кандай эле? Анан клип кайсыл жерде тартылды? Үчөөбүздүн баягы жаш курагыбыздагы бир дегендей, анан үй бүлөлүү болуп дайыма катташып жакшы достордонбуз. Анан ошондуктан бизге ошол Түмөнбай Кулдоштун досторум деген ыры чыгармасы жагып жүргөн болчу. Анын сөзү Улукбек Омукеевдики, обону Түмөнбайдыкы, ошодон сурап алып, былтыры аранжировкасын жаздырып ырдаган болчук. Анан быйыл ошого жакында ошол 3-4 күндүн ичинде клип тартабыз деп турабыз. Жакшы. Күндөрдө көрүп калабыз, Өрүс ачыныгында кийинки эфирлер учурунда биз сизди демек жаңы клиптин бетечары менен күтө турбайбыз. Жакшы. Анда эмесе чындыгында биз Акмарал эжеке алдыда жакшы жаңылыктар баштапсыз. Бул эми эле Кудай мынакей сиздерге албан ийгиликтер берсин. Буюрса ошол жалпы сиздердин мынакей көрөрмандардын арасынан жүрөгүнөн орун тапсын коем эле ошол клип. Буюрса бүгүнкү биздин маектагы соңуна чыгып баратат. Сизге чоң рахмат. Келиңиз эми ушу камераны карап, жалпы телегөчүлөргө сизге микрофон. Биринчиден ушул сиздердин жалпы жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, анан ошол кыргыз элинде дайыма жакшылыктар болуп, токчулук, молчулук боло берсин. Биздин тилегибиз аябай жакшы, дебейинби, элибизге дайыма жакшылыктарды каалап жүрөбүз, каалай беребиз. Ошол жакында боло турган президенттик шайлоодо дагы жакшы ийгиликтүү өткөзө алайлы, дебейинби. Ошол кыргыз элинде токчулук, молчулук, берекелүү, жакшы жакшылыктарды каалайм. Айтканыңыз келсин. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Биздин эшигибиз ар дайым ачык. Келип, төрүбүздүн сыйлуу коногу болуп кетүүгө ар дайым чакырып келебиз. Карбоңуз. Демек, кандактуу замандаштар, биз болсо берүүбүздү алы кары улантабыз. Кайрадан эле бир аздан соң жолугабыз.